вице спикерликтен кетүү маселеси бул ошо Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бактыгер Эш менен болгон баарлашуунун жыйынтыгында ошондой бир чечимге келдик. Алдын ала мен ачык айтайын, бул төрагалык боюнча, партиянын жетектеп баруу боюнча маселе да мындай болгон дагы эмес. Сиз айткан инсандын бул партияга мындай айтканда түздөн түз эч кандай тиешеси жок. Искендер Исмайлович Матраев биздин командада чыкты. Мына ошондон улам мүмкүн көбүрөөк баягы байлап, көбүрөөк таасири бар, тиешеси бар деген аракеттер болушу мүмкүн. Туура эми бизде эми тарыхта кыргыз эли көчмөн калпы го. Шайлоо жокко чыкты. Мекеним Кыргызстан эгерде жокко чыгарууга таасир салымы мындай кандайдыр бир себепкер бир катар болгон болсо, демек ал мына келечектеги бир чоң өзгөрүүгө дагы себепкер болуп калды анда. Мына ошол жерде мүчүлүштүк биринчи кетти десем турат. Кыргызстан киргизилбеш керек болчу деп атасыз да, шайлоого. Ооба. Мен канат кедей кылычтуу менен сыйлайм, бирок мыйзам. Жерлерде бардык партиялардын өкүлдөрү билет кандай административдик ресурстар кээ жерде колдонду. Анда биримдик партиясынын боюнча да маселе болуш керек. Мен окудум, ал жерде ошол мезгилдеги аракеттеги төрага Дастан Арызбекович чакырды. Оор учурларда болду. Бул мүмкүн Ош шаары, ошондой эле Бишкек шаары, Ислам Атраимов мен досум. Негизи ошол реакция жана башка деген бул албетте бул шайлоодон алдын ала ошол таасир ettирүү максатында жасалды дейсиз. Жасалган аракеттер да болушу мүмкүн. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү биздин коногубуз ысымы көптөн бери талкууда келе жаткан инсан, Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты, Жогорку Кеңеште вице-спикер болгон инсан Мирлан Бакиров болмокчу. Мирлан мырза, студиябызга кош келдиңиз. Чоң рахмат, өзүңүз дагы жаңы жыл менен. Биз ошо маекке сизди чакырганда түз эле маектешүүнү сиздин вице-спикерликтен кеткениңиз жөнүндө баштайлы деп турабыз. Азыр комитетте каралып атат окшойт, фракцияларда, ал нерсе. Эмне үчүн кеттиңиз? Жогорку Кеңеш өзүнүн мөөнөтүн мындай узартып алып, анан ошо вицелерди алмаштырууга бир муктаждык канчалык эле деген суроо жаралды да. Чоң рахмат, туура айтасыз. Жогорку Кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын белгилүү мөөнөткө мыйзам менен узарткан. Мен 2017 жыл 13 декабрда вице-спикерлик болуп шайлангам депутаттар көпчүлүк колдоосу менен. Туптуура 3 жыл болуптур. Албетте 3 жыл аралыгында көп жоопкерчиликтүү жумуш аткарылды, тажрыйба топтолду дегендей. Биз вице-спикерликтен кетүү маселеси бул ошо Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бактыгер Эш менен болгон баарлашуунун жыйынтыгында ошондой бир чечимге келдик. Жаңы келген депутаттар бар, фракциянын катарында. Мындай бир ротация болсо, аларда бир тажрыйба топтоп бекип калса деген максатта болду. Мен ойлойм, биз туура эле чечим кабыл алдык. Мезгил көрсөтөт, эми бүгүнкү күндө комитеттин кароосунда каралды. Бул орун оппозициялык азчылыкка таандык орун, негизи конституциялык норма боюнча. 2 фракция болгондуктан азыр 2 фракция тең бирден талапкер чыгарды. Шайлоо кийинки жумада өтүшү күтүлүүдө. Өнүгүү прогресс фракциясынан Исмаил Улан Чекишев деген депутат, ал эми Ата Мекен фракциясынан Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович. 2 талапкер тең татыктуу депутаттар, кимисин тандап алат, аны добуш менен чечилет деген ойдомун. Жалпы жыйынга чыгат. Албетте. Төраганын шайлоо процедурасына ылайык өтөт регламент боюнча, жабык добуш берүү менен 51 добуштан көп, 50дөн көп добуш алыш керек. Сиз азыр айттыңыз, мыйзамга ылайык узартылды депчи Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары да. Ошол жөнүндө сурайын деп турам. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышын Конституция көрсөтүп берген старт алган күндөн акыркы күнгө чейинки мөөнөт өтүп кетти. Анан эми өлкөдөгү абалга байланыштуу деп сиздер узартуу чечимин кабыл алдыңыздар. Анан бул нерсе аябай катуу сынга түштү. Сыртта. Жогорку Кеңештин ичинде эмес, сыртта көбүрөөк сынга түштү. Сиз өзүңүз туура деп эсептейсизби мөөнөттүн узартылышын? Албетте абдан чоң талкууну жаратты. Өзүңүз белгилеп кеткендей, кырдаалга жараша болгон чечим болду.
Жогорку Кеңештин депутаттары мындай каалоосу менен эмес, кырдаалга ылайык чечим кабыл алган десем туура болот. Ал жерде эки норма көрсөтүлгөн. Конституциялык мөөнөт туура 5 жыл деп так көргөзүлгөн. Ошол мезгилде ыйгарым укук жөнүндө дагы өзүнчө берени менен бекитилген. Ыйгарым укук 6-чакырылыштын качан токтойт ыйгарым укугу? Ал 7-чакырылыш келип ант берген күндөн баштап токтойт. Биринчи жыйын өткөндөн баштап. Демек, бул убакыттын ичинде 6-чакырылыш Кыргызстан тарыхында туура биринчи жолу мына ушундай биз кырдаалды башта өткөрүп атабыз. Бирок бир топ олуттуу чечимдерди кабыл алууга 6-чакырылыш дагы салым кошуп келди. Мына референдумду президент шайлоо менен бирге референдумга маселени чыгарып, жалпы коомчулук кыргыз эли келечекте кайсыл башкаруу формасын тандайт деген маселе. Андан сырткардагы кырдаалга жараша ратификациялар, сырттан келген грант, кредит жана башка мыйзамдар, бюджеттин каралышы, бюджеттин бекитилиши, ушунун баардыгын мамлекет үчүн маанилүү болгон мыйзамдарды кабыл алып, талкуулап, карап жатат. Моралдык жагынан туура сизге жана коомчулуктун пикирине кошулам, бирок мыйзамдык жагынан мыйзам жол берет. Мындай учурлар кээ бир башка мамлекеттерде да болгон экен. Ошондуктан эми кырдаал ошону талап кылды. Мен ойлойм, ошол белгиленген мөөнөткө чейин дагы да болсо маанилүү маселелер турат алдыда. Бул жаңы конституциянын редакциясын талкуулоо, кабыл алуу, референдумга коюу, андан кийин ошол мыйзамга ылайык, баш мыйзамга ылайык шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул да олуттуу конституциялык мыйзамдар. Келечекте дагы бир чоң талкуулар жаратып, такташып, андан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алына турган маселелер арбат. Ушул Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын сапатына коомчулук тарабынан аябай көп сындар айтылды да. Анан мындай бир топ учурдагы депутаттар менен ушул берүүнүн чегинде маектештик. Анан ар биринин эле ою ошо болуп көрбөгөндөй депутат деген бул кесип эмес, элдин берген 5 жылга берген укугу да ушу депутат деген статус аябай болуп көрбөгөндөй мындай бир сында калды, мазакталды, аброю түштү деп атышат да. Анан ошондой акыбалга алып келген палатанын ушул чакырылышы эң олуттуу Кыргыздын эртең чече турган документтерди, чечимдерди азыр кабыл алганга моралдык укугу бар деп ойлойсузбу? Бул сиздин эми жеке пикирди билгим келип атат. Албетте. Акыркы сурооңуздан баштайын. Ыйгарым укукту жалпы шайлоо менен 2015-жылда өткөн шайлоо менен партияларга шайлоочулар берген. Эми албетте палатанын ичинде ар кандай тармактан келген өкүлдөр бар. 6 фракциянын ичинде гендердик квотаны кармалган, улуттук азчылыктар, жаштар, майыптар дегендей. Ошондуктан сын пикирлер албетте негизи жалпы мамлекет дүйнөлүк деңгээлде карасак айтылып келет парламентке. Тилекке каршы 6-чакырылышка сын пикирлер арбын болду, көп болду. Анга жол берген учурларыбыз албетте өзүдө да кетти. Бул катышуу, кандайдыр бир маселелер талкуулоо учуру, добуш берүү маселелери деген сыяктуу. Эми табияты ошондой парламенттики. Биз парламенттик президенттик башкаруу системасында 10 жыл жашап келдик, 2 шайлоо өткөрдүк. Азыркы 6-чакырылыштын курамындагы кээ бир мүчүлүштөрдү мүмкүн келечекте шайлоочу өзү дагы мындай жоопкерчиликти алып, тандап, анан добуш берет деген ойдомун. Мен өзүмдүн кесиптештерим албетте сын пикир айткандан алысмын. Бирок ошол эле мезгилде 6-чакырылыштагы маанилүү делген чечимдерди кабыл алынды. Депутаттык комиссиялар бир топ коррупциялык жолдор менен болгон схемаларды бетин ачып, канча деген өкмөт башчылары мынга чейин иштеп кеткен. Керек болсо мурдагы президентке чейин жоопкерчиликке тартылып отурат. Ошондуктан ар бир чакырылыш өзүнүн тарыхый миссиясын аткарат. Ошонго өзүнүн ыйгарым укуктарына жараша иш аракетин кылат.
Жогорку кеңештин негизги 3 ыйгарым укугу негизги бул мыйзам чыгаруу, көзөмөл жана өкүлчүлүк. Ошол алкагында аракет болот. Партиялык тизмеден менен келген көбүрөөк нааразычылыктар ошонго да басым жасалып, кечеги референдумда тандоодо көрбөдүкпү? 80%дан ашык калкыбыз бизге президенттик башкаруу керек экен деп токтолду. Мен жеке пикиримде негизи мен парламентаризмдин өнүгүшүн колдоп келген, парламент партиялык тизмелер болуш керек деген депутаттардын биримин. Бирок 10 жылдык аралыгындагы көрсөткүч көргөздү, бул баягындай жоопкерсиздик конкреттүү бир тарапка тилекке каршы болбогондугун. Бул коалициялык көпчүлүк деген түшүнүктөр болду, фракциялык чечимдер деген. Азыркы иштеп жаткан баш мыйзамдын маңызы жана маанилүүлүгү ошол 120 мандаттын көпчүлүгүн, 61-ин же ошонун көпчүлүгүн алган 2 фракция болобу же 1 фракция болуп алган болсо, ошондо толук жоопкерчиликти мойнуна алып өзү өкмөттүн курамын түзүп, чарба, экономика, ички тышкы саясат баарына жоопкерчиликти алып кетмек. Андай кырдаал шайлоодо түзүлгөн жок. Ошондуктан мен ошол пикиримден бир аз чегинип, азыркы учурда чындыгында мындай жоопкерчиликти ала турган бир тарап болуш керек экен деп ынандым. Акыркы шайлоолордо ошо 10 жылдык парламенттик президенттик башкаруу системасын көргөн депутат катары. Албетте башка мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер дагы ушул партиялык башкаруу менен да өнүккөн мамлекеттер бар. Мага коом дагы даяр болуш керек экен. Партиялар түптөлүп, идеологиялык жактан туруктуу, программалык, стратегиялык айтканда ошонун баардыгы бышып жетилгенде мүмкүн бул маселе кайра козголот. Бул эми жогорку кеңештин албетте мыйзам укуктары бар болчу, бирок мындай айтканда элге караганда эл го эми аргасы түгөнгөндө, такыр эле үмүт өчкөндө анан президенттик башкаруу туура окшобойт деп ошол жака ооп кетти да. Президенттин оозун карабай эле ошо жеңип келген партия өзүнүн лидерин премьер кылып да. Анан ошо чыныгы парламенттик жолго өтүүгө эмне тоскоолдук болду жогорку кеңешке? Эгерде өзүңүздөр албай койбодуңарбы ошол жоопкерчиликти? Туура, эгерде биз 2010 жылда караган болсок тарыхка, ошол жаңы кадам шилтеген жылдар, бир дагы партия көпчүлүк добушка ээ боло алган жок. 28 мандатты алды Ата журт партиясы, андан кийин СДПК да эле болуп калды. Бөлүнүп, анан коалициялар түзүлүп, жаңы болгондуктан бир топ чачырак өкмөт жыл сайын алмашып атты. Жыл сайын коалициялар бузулуп урап атты. Тиги айыл өкмөткө чейин керек болсо бир библиотеканын башына чейин бөлүштүрүп алган учурлар болду. Ошондуктан ал 5 жылдык аны менен өттү, ал бурушуп отуруп. Андан кийинки шайлоодо эле көргөзгөндөй, дагы деле мындай айтканда көпчүлүк мандатка эч бир партия боло алган жок. Акыркы өткөн шайлоолордо деле ошол бир партия дагы 61 мандат же башканы ээ алган жок. Бул уникалдуулугу азыркы баш мыйзамда ошондо болчу. Сиз белгилеген сын пикир туура. Парламенттин 2017 жылды 16 жылдагы өзгөрүүлөргө ылайык конституциялык баш мыйзамдын ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Парламенттики дагы, премьер-министрдики дагы. Биз ошол системада жашап келдик деп өзүбүз мындай алаксытып соротконубуз менен де-факто президенттик башкаруу болуп келди. Ошол 7-жаждан келген көрсөтмөлөр, президенттин өкүлүнүн тарабынан сунушталган маселелер, мамлекет үчүн маанилүү болгон маселелер талаш жок. Ал жерде бир тарап болуп чечимдер кабыл алынат. Ошондуктан айтканым жана кайталап кеткен коом жана партиялар ошол нерсе калыптанып, түптөлүп, анан кийин мүмкүн парламенттик башкаруу бизге ыңгайлуу экен деген дагы ойлор жаралып калышы да мүмкүн. Келечекте. Сиз азыр сөзүңүздө айтып өттүңүз, вице-спикерликтен кетүү чечимине
фракция лидери Бакыт Эргешевич менен сүйлөшүүдөн кийин ушундай чечим келип чыкты депчи. Туура. Ага чейин сиз жогорку кеңеште ошо трибунадан АКШ элчилиги ички иштерибизге кийлигишип атат деп сиз жанагы Матраимовдорго байланыштуу айтылган АКШ элчилигинин жарыясынан кийин ошондой бир сөз сүйлөдүңүз эле. Ошондон кийин сиз вице-спикерликтен кеттиңиз. Ошондо сен ушундай немеде трибунада өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңды колдондуң, берди бошот дешти, эмне дешти? Жок, андай сөз да болгон жок. Ал жерде мен жалпы Венециялык, жаңылышпасам, конвенциянда нормасы, келишимде эстетип кеттим. Кайсы мамлекеттин элчиси болбосун, ал ошол барган мамлекеттин көз карандысыз мамлекеттин ички иштерине кийлигишүүгө тыюу салынган. Анын маданиятын, мыйзамын, тарыхын, тартибин мындайча айтканда сыйлаш керек. Ошону эскертип кеттим. Ал боюнча биздин Бакыт Эргешев менен болгон баарлашууда ал маселе көтөрүлгөн жок. Сизди биз Өнүгүү партиясынын, Өнүгүү прогресс партиясынан өзгөчө анын лидери, анын түптөөчүсү Бакыт Төрөбаевдин жанында келе жаткан, ошону менен чогуу өсүп келаткан кадр катары кабыл алчубуз да буга чейин. Ал киши да ушул берүүгө сизден мурун келип майк берип кетти эле. Ошондо мындай учкай айтып өттү: Мирлан Бакиров биз жараткан, саясатта биз жараткан кадр депчи. Анан сиздин мекен Кыргызстанды жетектеп калганыңыз мындай ал кишиге дагы күтүүсүз болгондой элес калтырды. Чечим кабыл алынгандан кийин уктум деди ал кишичи. Ошондой болдубу? Туура, биринчиден саясатка аралашкан убакыт мезгилге чейин деле азыр деле биз эскиден үй бүлөлүк катнаш, жакшы мамиле дегендей. Саясатка келгенде 2010-жылы бул Республика партиясы менен биз чогуу келгенбиз. Республика партиясын түптөгөндө ошол Жалал Абад областынан Бакыт Эргешевдин сунушу менен ушул тизмеге кирип, ылайыктуу бир мандаттан ашыгыраак ошол берилген Базар Курган районунан добуш алып, мандат алып отуруп иштедик. Ортодо аябай ысык да, суук да мындай айтканда күндөр өттү. Андан кийин Өнүгүү кыймылы деп түптөп чыкты ошол 5-чакырышта эле. Ал жерде да бирибиз колдоп Өнүгүү прогресс партиясын жараттык. Чогуу жараттык десем алышпайм. Анын эми тарыхы бар өзүнүн. 5 жыл аралыгында дагы партиянын ичинде комитеттин төрагалыгы, төраганын орун басарлык кызматтарды өтөп өттүк. Вице-спикер болдук дегендей. Бул эми табигый дагы ар бир депутаттын, ар бир инсандын өзүнүн аракети менен дагы кандайдыр бир ийгиликке жетүү аракети да болуш керек да. Ал эми 2015-жылы быйылкы өткөн 2020-жылдагы шайлоого Өнүгүү прогресс партиясы айтканда шайлоого барбастыгын билдирген. Алдын ала ошондой маалыматтар болгон. Шайлоого барам деген инсан бардыгын талдап дегендей таразалап. Анан мекеним Кыргызстан партиясы бул дагы жаш болгону менен кыска мөөнөттүн ичинде жергиликтүү кеңештерде катышып, ийгилик жаратып, биринчи, экинчи орундарды камсыз кылып келген партиялардын бири. Чоң шайлоого аттандардын алдында ал өттү. Ал жерде дагы мындай саясий кеңештин мүчөлөрү, депутаттары дегендей, колдоочулары кеңешип, алар менен деле мындай пикир алышып, анан ошондой бир жооптуу чоң бир милдетти сунушту кабыл алып, ошол партияны жетектеп чыктым. Ал алдын ала, мен ачык айтайын, бул төрагалык боюнча, партияны жетектеп баруу боюнча маселе да мындай болгон дагы эмес. Ал бир кыска мөөнөттүн ичинде кезексиз съездде чакырылып, ошол жерде талкууланып, анан сунуш болуп, ушул катышуулардын арасынан мен ал сунушту кабыл алдым. Ага чейин сиз ошол партиянын катарында парламенттик шайлоого барууну гана чечип аткансыз. Андан кийин төрага болуу чечилди, э? Туура. Шайлоонун алдында саясатчылар, бул эми бул дагы табуу нерсе. Ар бир саясатчыга же башка ар кандай сунуштар түшөт. Бир партия баратын дейт, бир партия бара албайм дейт. Ошондой бул эми баягы талкуудан улам
сунуштан келип чыккан маселе болду. Мекен Кыргызстандын аты ошол маалда эле жана аты аябай чуулгандуу өлкөдө чуу жаратып аткан бажынын мурдагы кызматкери Райымбек Матраимовго байланыштуу болуп аткан да. Анан ошол өнүгүүдөн Мекен Кыргызстанга өтөрдө ошол фактор сизди ойлонттубу? Эми албетте азыр ошол маселе бир актуалдуу болуп талкууланып, кайсы журналист менен болсо дагы. Биринчиден биз 2020-жылы оор мезгилди башынан өткөрдүк. Бул пандемия, коронавирус, дары-дармектер жетишпестиги, ошол жөнөкөй эле азык-түлүк жетишпескен учурлар болду. Мына ошондой учурларда ошол аталып жаткан фамилия тарабынан түзүлгөн Исмаил Ата фонду эмне деген эбегейсиз жардамдарды берди. Эмне деген колдоолорду көрсөттү. Анга чейинки дагы кырсылып жүргөн мындай колдоолору калк арасында бүгүнкү чейин айтылып жүрөт. Ал сиз айткан инсандын бул партияга мындай айтканда түздөн-түз эч кандай тиешеси жок. Партия бул коомдук уюм. Коомдук уюмдун тегерегине идея алчактан кандайдыр бир эртеңки же бүгүнкү шайлоо жана башка жергиликтүү болобу, жогорку кеңешке болобу аттанга аракет кылган жаштар, ар кандай калктын уюмдун өкүлдөрү, улуттун өкүлдөрүнөн талкууланып түптөлүп түзүлгөн коомдук уюм. Биз шайлоого аттанганда негизги максатыбыз ар аймакта ушул баш көтөрүп чыгып келе жаткан жаш инсандар, анын ичинде спортчулар, социалдык тармактын, муниципалдык кызматтын өкүлдөрү, улуттун өкүлдөрү мындай өстүрүп ошолор менен чогуу чыгайлы деген максат болду. Биздин команда менен чыгууга бир 400 тегерегинде талапкер өзүнүн документтерин мындай тапшырып, сунуштап, жергиликтүү өкүлчүктү тарабынан, баштапкы уюмдар тарабынан, анан 200 талапкер менен биз шайлоого аттандык. Эң узуну силердики болуп окшойт тизме? Мүмкүн, менин билишимче биримдиктиги да ошондой болду, адашпасам. Биз конкреттүү программа менен. Бул ошондо Мекен Кыргызстанга киргиси келген адамдын аябай көптүгүнүн белгиси болду, эмне болду? Сиздерде эң узун тизме берилди да, ШКга. Бул ошол демек талапкерлердин каалоосу, биздин сунуштаган программанын реалдуу ишке ашына көзү жеткендиги, команданын ичиндеги пикир алышуудагы мындай бири-бирин түшүнүү, ошолор себеп болду деген ойдомун. Ал эми Искендер Исмайлович Матраев бүгүнкү азыркы 6-чакырсын депутаты биздин командада чыкты. Мына ошондон улам мүмкүн көбүрөөк баягы байлап, көбүрөөк таасири бар, тиешеси бар деген аракеттер болушу мүмкүн. Сиз айтып атасыз, азыр башында төрага болот деген неме планым, ниетим жок болчу деп атасыз. Анан ал ошо сүйлөшүүлөр, анан курултайдан улам чечилди депчи. Эгер сиз төрага болуу планыңыз болбосо, Матраимовдордун тикелей тиешеси жок деп атасыз. Андай да болсо, анда бул партиянын көмүскө кожоюну ким анда? Ар бир партиянын кожоюну бар, анан ал дегендай коомдук чогулуш десеңиз баары ынанбай магачы. Же мүмкүн сиз ынанбашыңыз мүмкүн, ал эми сиздин пикириңиз. Бул статусу мына ошондой коомдук уюм. Ошондо ким турат Мекен Кыргызстандын артында? Мекен Кыргызстандын артында саясий кеңеш турат, ушу партиянын түптөгөн команда турат. Сиздин дебаттагы элди аябай жылмайткан бир окуяңызды эстеп атам. Ошол 4 октябрдагы парламенттик шайлоолорго карата теле дебаттар өтүп атканда форма 2 тууралуу сизге суроо берилди да. Ошо кайсы партиянын өкүлү берди эсимде жок. Анан сиз кыргыздар көчмөн калк экен деп бир жылмайткансыз. Бул эми жылмайткан тарабы. Бирок форма 2 кыргызга керектүү нерсе болчу. Ички миграция аябай күчтүү, биз да билесиз. Анан ошол 2 партия, Биримдик жана Мекен Кыргызстан. Ошо форма 2-ни сиздер кыянаттык менен пайдаланып ийдиңер. Ошонун айынан биз ачууланып туруп эле аны кесип салдык да. Азыр кийинки мына президенттик шайлоодо ал форма 2 мүмкүнчүлүгү колдонулган жок. Күнөөлүү сезесизби өзүңүздү? Сиз эми расмий төрага болдуңуз ал партияга. Форма 2 боюнча мыйзамды өзгөртүү талкууланганда, бул негизи 2015-жылда иштеген форма 2 мыйзамда. Кийин бир аз өзгөртүүгө учураган. Мен жеке каршы болгонмун. Эмнеден улам?
2015-жылы дагы мына ушундай кээ бир партиялар тарабынан пайдалануулар болгон. Мынчалык массалык түрдө 500 миң эмес болчу да ал нерсе. Ошондон улам мен каршы болгонмун. Андан кийин 400 миңден ашык 500 миңге жакын деп статистика жүрөт. Ал эми конкреттүү БШК тарабынан дагы же башка бир уюмдардагы факт ушул мекеним Кыргызстан же биримдик же Кыргызстан же бул партия же реформа пайдаланды деп эч кимде мындай жок. Бул табияты максаты өзүңүз айткандай мына бир топ биздин жарандарыбыз Бишкекте, Чүй областынын кээ бир жерде жашап аткан, ошол Ош, Жалал Абад, Баткенден көчүп келип, отурукташып, калган калк үчүн алардын пропискасы ордунда калып кеткен. Бул биринчи. Экинчи, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ошол эле дарыгерлер, же студенттер, же аскер кызматкерлери ошол күнү шайлоо өзүнүн пропискасы турган жерден башка жерде болуп калышы мүмкүн. Бул мурда открепительное удостоверение деп келген. Ошонго ылайыкташтырылган мындай жакшы максатта мыйзам болгон. Аны мындай бир азыр деле биз айткандай таптакыр алып салдык, бирок ал келечекте кайра каралышыбыз керек деген үмүттөмүн. Себеби аны мындай жол жобосун иштеп чыксак болот. Радиус коюп, бир областтан бир областка гана барышы мүмкүн. Определенный радиустан чыга албайт. Же жанагындай иш сапарга чыккан кызматкерлер пайдаланышы мүмкүн. Студенттер, аскер кызматкерлери деген сыяктуу өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл экен деген мен ойдомун. Ал эми жана айтылган бул дебатта бул реформа партиясынын төрайымы Клара Соронкулова айым тарабынан суроо болуп талкуу жаратып айтылып кеткен сөз. Туура эми биз эми тарыхта кыргыз эли көчмөн калп болгон, ошол эле калп көчүп келгенде ал жөн келген жок. Ошондуктан мен ойлойм, мунун тегерегинде шайлоо мыйзамдары өзгөртүүгө учураса, кайра маселе көтөрүлүп, кандайдыр бир жөнөкөйлөштүрүлгөн, бир кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбей турган метод менен тактап чыксак туура болот деген ойдомун. Себеби катышууга бул таасир берди. Көрдүңүзбү, кечээ шайлоодо катышуу аз болду. 39% тегереги болду. Буга чейинки өткөн шайлоолордон жыйынтыгы менен алсак, эң төмөнкү катышуу болду. Ошондо азыр эми шайлоо жыйынтыгы жокко чыкты. Азыр айтсак болот, Мекеним Кыргызстан канча адамды ошондой форма 2 менен каттадыңар? Сиздерде статистика бар да, БШК айтпаса деле. Сиздин куттуу студияңызда туруп айтып коеюн, мен партиянын төрагасы катары аймактарда ошол партиянын программасын ошол жерде команданы тааныштыруу, пропаганда иш-чарасы менен алек болду. Сиз бул жагын караган эмесмин да атасыз. Бул жагына аралашкан жокмун, караган да жокмун. Бардык эле партиялар аракетин кылды. Колдон келишкен аракетин шайлоонун табияты ошондой. Ар бир партия көбүрөөк добуш алышка аракет кылат. Тигил же бул тааныш эгерде бул жерде пропискасы жок болуп, ал башка жактан болсо, аны албетте аракет кылат ошол жерде каттоого. Бирок каттоонун системасы мен жана өзгөртүүгө учурады дегеним, ар бир шайлоочу келип, өзү бармагы менен биометрикадан өтүп гана каттоодон өтүп жатты. 2015-жылы сиз эгерде бара албасаңыз башка жагы, жөн эле кагаз менен билдирүү берип койсоңуз, каттап коймок. Азыр өзгөчөлүгү ар бири өзүнүн ыктыяры менен, бармагы менен келип, каттоодон өтүп, тизмеге кошулуп жатты. Ушул берүүгө өмүр бою укук коргоо органдарында иштеп келе жаткан, ИИМде иштеген, УКМКда иштеген, анан акыркы жылдары ошо шайлоо маалында дагы Коопсуздук кеңешинде катчынын орун басары болуп иштеген Өмүрбек Субаналиев маек берди эле. Ошол айтты, шайлоонун алдында Кыргызстанга дагы бир чулуу инсан белгилүү, ал Крим авторитет Камчы Көлбаев да. Ошол Көлбаевдин табылга партиясы менен Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясы баш кошту. Биз эми ал Коопсуздук кеңешиндеги бир нече адамды айтып атат да. Президентке расмий түрдө, кат түрүндө дагы, ооз-эки түрдө дагы бир нече жолу эскерттик. Сен могу адамдарды бийликке алып келем деп аракет кылып атасың, анан эртең ушулар түбүңө жетет депчи.
табылганын Көлбаевка тиешеси барбы чын эле? Мен ал тиешеси бар жогун мен так билбейт экенмин. Шайлоо өнөктүгүнүн алдында бул дагы табыгый нерсе. Бир топ партиялар биригет, бири менен сүйлөшөт дегендей. Биз бир эле Табылгы партиясы эмес, Бирик партиясы менен Бирикте кошулуп иштеди. Келишим түзүп чыкканбыз. Табылгы партиясы дагы ушул жергиликтүү партия, аймактарда шайлоолор катышып, шаарда ийгилик жасап жүргөн партия. Анын түздөн түз тиешеси барбы жокпу мен билбеймин. Ал дагы ошол мен айтып кеткендей эле коомдук уюм катары, анын жетекчиси жаңылышпасам мыкты мындай жаш жигиттердин бири турат деген. Ошол шайлоонун алдында программалык, идеологиялык, стратегиялык максаттарда биригүү болгон. Анан ошо шайлоонун алдында ошо биригүүлөр, мындай группаларга бөлүнүүлөр башталган маалда Кыргызстанга белгилүү куруучу компания Ихлас менен Матраимовдордун ортосунда бир мындай конфликттер жаралып атат деген сөз болуп атты да. Андан кийин Ихлас Иман Нуру деген партияны алып чыгат экен деген сөз болду. Чын эле ал жерде Ихластын жетекчилери да болду, тизмеде башында бар болчу да. Андан кийин ошо шайлоого бир нече убакыт калганда, аз эле чукул убакытта алар чыгып кетти. Аны дагы ошол чыгып кетишин да Матраимовдорго байланыштырды да. Эми сиз азыр такыр эле билбейм десеңиз, ишенич кыйын болуп калат да. Сиз ал тиги партиянын төрагасы катары ошол окуялардын очогунда жүрсөңүз, эмне болду эле ошондой неме? Иман Нуру менен Мекен Кыргызстандын ортосунда да бир конфликттер болду. Эмне болду? Эми конфликт тиги бул деп айтыш мен ойлойм туура эмес. Саясатта шайлоонун алдында ар кандай талаш тартыштар, пикирлер болушу мүмкүн. Ошондой форматта мүмкүн болгондур. Бирок мен кез айтайын, ошол Ихлас компаниясы да курулуш компаниясы. Мен ал түптөгөн жигиттерди жакшы билем, мыкты жигиттер. Биздин эгерде конфликт же кандай бир келишпестик болгондо, алардын бир тууган иниси сиздердин катарда бармак эмес да? 4 октябрда парламенттик шайлоо өттү 2020 жылы. Анын жыйынтыгы жана жалпы бир коомдун бир бөлүгүнүн наразычылыгынан улам, аянтка чыккан эл митингден улам жокко чыкты да. Анан ошо жокко чыкканына, шайлоонун жокко чыкканына Мекен Кыргызстан салымы канчалык болду деп ойлойсуз? Себеби эң негизги капачылык, наразычылык, сын 3 партиянын дарегине карата айтылып атты да. Алардын катарында силер да бар болушуңар. Туура, коомдун биз айткандай кээ бир бөлүгүнүн толкундоосунан наразысынан улам шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Мен 6 октябрь күнү Достук мейманканасында депутаттардын жыйыны болор алдында массалык маалымат каражаттарына да пикирин билдиргем. Мен бул жокко чыгарган болсо БШКнын чечимин тааныйм. Демек, маселе бар. Шайлоо жокко чыкты. Мекеним Кыргызстан эгерде жокко чыгарууга таасир салымы кандайдыр бир себепкер бир катар болгон болсо, демек ал мына келечектеги бир чоң өзгөрүүгө дагы себепкер болуп калды анда. Бул мына референдум өттү. Келечекте президенттик башкаруу системасын тандайбыз деп добушун берди. Президентти шайлап алдык. Келечекте чоң дагы өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Ошол эле мобилдүү өкмөт ыкчам аракет кылып маселени бат-бат чечип, экономикалык, чарбалык жана башка бир чоң бир өзгөрүүгө багыт алган мамлекет катары болгону турабыз. Сиз позитивдүү жагын айтып атасыз азыр, Албетте, таразанын эки жагы бар демекчи. Ар бир нерсенин бүгүнкүсү дагы, эртеңкиси дагы бар да. Ошондуктан анда биз Кыргызстандын келечектеги таптакыр башка бир багыт менен багыт алышына дагы себепкер болуп калдык десем туура болот анда. Бирок ошол маалда өлкө мындай аябай коркунучтуу бир өрттүн учагында калышы мүмкүн болчу да. Эми Кудай жалгап, Кудай колдоду, кайсы бир адамдардын мындай мудрый, акылман чечимдери болду, ошону менен аман эсен калдык. Бирок аябай бир кооптуу учурга алып келдик, себепчи болдук деп кабыл аласызбы ошону? Ал жерде мен да өзүм аралашып, эртеси 5-6 октябрдан баштап аралашып жүрдүм. Албетте оор мезгилди баштан өткөрдүк.
ошонун катарында депутат катары, төраганын орун басары катарында жоопкерчиликти алуу менен ошол жерде жыйындарды төрагалык кылып, өткөрүп, катышып, кийинки 10-октябрдагысы жана башка мамлекет үчүн маанилүү болгон маселелер болсо көрүп билип туруп катышып турдум. Биз мүмкүн болушунча мыйзамдын талаасына алып келип, мүмкүн болушунча мыйзамдуу жол менен баруу ниетибиз жана багытыбыз болуп жатты. Сиз айткандай, албетте Кудай чоң сактады десем болот. Мындай учурларда ар кандай провокациялык 3-чү, 4-чү күчтөр деген маселелер айтылып жатты, болуп кетиши ыңктымал эле. Ошондуктан мен ойлойм, кыска мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин да ошол жерде салымы бар, 6-чакырылыштын бир мыйзамдуу талаага келип, акылга алчап, ошол учурдагы лидерлер деп коелу, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жүрдү. Ошол биздин коллегаларыбыз, бүгүнкү президент милдет аткаруучу Талант Турдумаматович, Курманкул Токторалиевич сыяктуу ушул 6-чакырылыштын депутаттары жана башка бейөкмөт уюмдардан өкүлдөр, жарандык активисттер, ошол эле партиялардын өкүлдөрү, мындай бир ар кандай пикир болсо дагы бирдиктүү пикирге келип, бир ошол кырдаалдан чыгып кеттүү мүмкүнчүлүгү ала алдык десем туура болот. Ушул берүүдө Биримдик партиясынын катарында сап башында барган Улукбек Кочкоров да маек берди. Анан ошол кишинин бир сөзү мага мындай күтүүсүз кызыктуу болду да. Ал айтты, биз күткөнбүз деди. Биз күткөнбүз, мекен Кыргызстан ошо сатып алууларга таянуу менен шайлоого бир жүзүма чаа калганда шайлоодон четтеп калат деп күткөнбүз деди да. Сиздерге ушундай нерсе жаңылык болдубу? Негизи бар беле ушундай кооптонуу же кийинки ал кишинин айткан сөзү мындай жаңылык болдубу сизге? Бул маселени тегерегинде айта турган болсок, биринчи чуу дегенде эле Кыргызстан партиясы мыйзамдык каттоо маселесинен мүчүлүштүк кетирип, Борбордук шайлоо комиссиясы четтетип, сот менен кайра ордуна. Мына ошол жерде мүчүлүштүк биринчи кетти десем туура болот. Кыргызстан киргизилбеш керек болчу да атасызда, шайлоого. Ооба. Кечиккени үчүн. Албетте, мыйзам ал жерде. Канат Исаев айтып атат, кечиккени үчүн эмес, башка өкүл келип тапшырган үчүн. Ал жерде бар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мен Канат Кедей Кылычты мен сыйлайм, бирок мыйзам. Факт турат. Анан кийин бүтүн Кыргызстан боюнча маселе болду. Ал эми Улукбек Тойчубаевичтин андай пикирин мен билбейм, максатта айтты. Анда эмесе административдик ресурсту колдонду. Жерлерде бардык партиялардын өкүлдөрү билет, кандай административдик ресурстар кээ жерде колдонду. Анда Биримдик партиясында боюнча да маселе болуш керек эле дегендей. Бул эми шайлоо, бул күрөш. Шайлоодо аракеттер болот. Бирок анын баары мыйзам чегинде болуш керек. Бирок жанагы айтылган пикирине мен кошула албайм. Кечээ мына Борбордук шайлоо комиссиясынын орун басары Абжапар Гапурович да келип бир мыйзам боюнча талкуу болду. Ал жерде чечим чыкканда жокко чыгаруу боюнча конкреттүү бир дагы партиянын аты аталган жок. Жалпы бул эми кырдаалга жараша саясий чечим болду. Ошонго биз баарыбыз макул болдук. Мындай деталдаштыруу болгон жок да? 5-октябрь жөнүндө сурайын деп атам да. 4-октябрь күнү шайлоо өттү. Саат 8-де шайлоо участкалары жабылды. Анан бир 2 сааттын тегерегинде мындай болжолдуу картина белгилүү болуп калды да. Анан сиздердин партия өкүлдөрү аймактарда жеңишти майрамдап башташты. Видеолор чыгып атты ошондойчу. 5-inde эмне кылдыңыздар? 5-октябрь күндө кандай өткөрдү мекен Кыргызстан? Өкүлдөрү, сиз төрага катары. Эл кылкылдап аянтта турган маалда. Өкүлдөрү ар бир талапкерлер жана үгүтчүлөр аймактарда өзүнүн кандай өткөргөн анын аракети менен болушу мүмкүн. Мен төрага катары Бишкек шаарында болдум. Бишкек шаарында эле жалпы партиялаштар менен пикир алышып, телефон аркылуу байланышып дегендей. Ошол 6-октябрь күнү мен өзүм
өз ыктыярым менен мындай айтканда тиги депутаттык милдетимди, атуулук милдетимди аткаруу максатында келип, кайдыгер болбостон жогорку кеңештин төрагасы ошол мезгилде Дастан Арсбекович тарабынан маалымат чыкты, ошол каражаттарына чакыруу, ошол жерге катышып жүрдүм. Ошондо Демилге Кыргызстан тарабынан болдубу? Эме достук отелге чогулабы деген? Жок, Кыргызстан эмес. Ал жерде мен окудум, ал жерде ошол мезгилдеги аракеттеги төрага Дастан Арсбекович Жумабеков тарабынан. Буга чейин ошо Өмүрбек Черкешевич бир маалымат айтты эле. Анан ал мындай көп талкууну жаратып атат да. Ал айтып атат, тиги Садыр Жапаровдун премьерликке бир эмес 3 жолу бекилишине жогорку кеңеш тарабынан мен жардам бердим дегендей эме сөздү айтты, мындай тикелей өзү айтты мага деп атат да. Ошондо демек 6-сында да 10-ында да Сооронбай Шариповичтин чакыруусу менен чогулдуңарбы? Ким чогултту силерди достукка? Жок. 6-октябрь күнү мен айтып кеттим, массалык маалымат каражаттарынан, азыр социалдык тармактардан төрага ошол жерге депутаттарды чакырып атат деген маалыматка ылайык. Ошону угуп эле барыңар келдиңерби ошого? Ооба, анан ошого ылайык мен өзүм жеке өзүм жооп берем. Ал жерде мүмкүн болушунча депутаттар чогулууга аракет кылышты, бирок кырдаал оор болуп турду. Бирөө кире албады, бирөө мына келбеди дегенде. Келгенде чочулады. Ошол угуп атты, кээ бир топ башка жакта да чогулуп атты. Ошондуктан 6-октябрда ошол жерде төрага өз каалоосу менен кетип, анын ордуна Мыкты Юсупович Абдулдаев бекилди. Аны тааныды, ошол мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович куттуктоосун кабыл алдым деп өз оозу менен айтты. Мындай айтканда, андан кийинки процесстердин бардыгын өзүңүздөр билесиздер. Эми бир канча жолу топтолсок дагы ошончо баягы мамлекеттеги болуп жаткан ички маселелерди мыйзамдык талга алып келүү аракети гана болду. Шайлоодон кандай жыйынтык күттүңүздөр эле? Мекен Кыргызстан канча мандат алабыз дедиңер, эмне кылабыз дедиңер, өкмөт башчылыгына келебиз дедиңиздерби? Кандай планыңыздар бар эле? Канча мандат жана өкмөт башы боюнча бизде алдын ала эч кандай маселе болгон эмес. Биз конкреттүү программа, экономикалык, чарбалык, салыктар боюнча, салык боюнча бир өлкө бир салык деген негизинен айыл чарбалыктагы реформага болгон басымдар болгон. Ошону менен катар эле саламат сактоо системасында ваучердик метод деген, билим берүү тармагында кирип ошол ийгиликтүүбүздү ашыруу максаты болгон. Ваучердик деген бул атаандаштык болуш керек. Ар бир жерде ошого сапатка ылайык биздин калкыбыздагы балдарыбызда билим алып, ден соолугуна кам көрүү маселеси болуш керек деген негиз болгон. Азыркы учурда дагы социалдык акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз тилекке каршы оор. Сөзсүз бул жерде дагы ошол командалык кандай өкмөт болбосун аракет болуш керек деген ойдомун. Сиздердин партия үчүн ошо эгер өлкөнүн жалпы аймагын алчу болсок, кайсы аймак аябай оор өттү шайлоо күнү? Негизи эле шайлоо эме үгүт кампаниясын жүргүзүүдө эле, добуш алуудо эле кайсы аймак эң оор болду сиздер үчүн? Үгүт кампаниясын бизде негизги максатыбыз программадагы агрардык маселе болгондуктан айыл аймактарда жеңилирээк болду десем жаңылышпайм. Себеби дыйкандар колдоп, фермерлер дегендей оор учурларда болду. Бул мүмкүн Ош шаары, ошондой эле Бишкек шаары, мына ушул аймактарда, шаарларда ушул салыштырмалуу оорураак болбоду сездик. Бишкекте реакция деген аталышта тикелей Матраимовго каршы. Матраимовдун өзүнө эмес, ошо өлкөдө болуп аткан мындай ири коррупциялык схема бар деген күмөнгө каршы да. Бир нече ирет митингдер өтүп атты да ага чейин мурунку жылы. Ошол нерсе Бишкектин маанайына таасир эттиби силер үгүт кампания жүргүзүп атканда? Мен ойлойм, албетте бул таасир. Сиз Бишкекте болуп турсуз да негизинен? Жок, мен аймактарды кыдырып жүрдүм. Ошол күнү мен түштүк аймагынан келдим. Негизи ошол реакция жана башка деген бул албетте бул шайлоодон алдын ала ошол таасир эттирүү максатында
жасалган аракеттер да болушу мүмкүн. Шайлоонун табияты ушундай да, бир баягы пропаганда кылат, бирөөсүн программасын айтат, бирөөсүн башка кемчилигин айтат демекчи. Бул да мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Шайлоочу ал өзүнүн добушун, жашыруун добушун өзү билет кимге беришти. Сооронбай Жээнбеков тууралуу сурайын деп турам. Бакыт Эргешевич айтты, ошо Мирлан Бакировго ушу Мекен Кыргызстанга барып төрага болуп бер деген сунушту ошол киши айтыптыр деп. Ошондой болду эле? Жок, Бакыт Эргешев мен ушундай бирөөдөн уктум деп айтты. Мирлан Бакиров өзү тикелей айткан жок, мен бирөөдөн уктум деди. Жок, Сооронбай Шариповичтен андай сунуш болгон эмес. Бул мен жана айтып кеткендей эле тартипте, процедурада болгон иш. Ошо шайлоонун алдында иликтөөчү журналисттер тарабынан бир кызыктуу материал чыкты да. Ал жерде сиздин Матраимовдордун Финполдо иштеген Ислам деген иниси тууралуу, анан ата мекендин тизмесине кирген Ким Ин Сен. Ошол киши тууралуу, анан силердин достук тууралуу бир маалымат чыкты. Анан ошондо ата мекен дагы ошол кудуреттүү бир кландын мындай колтугунда бараткандай маанай жаратты ал макалачы. Сиздин ошол партияга барып калышыңызга жанагы достук таасири болду? Туура ошондой маалымат чыкты. Эми Кыргызстан кичинекей. Бир убакта Акаев айткан, жалпы саясатчы топтосок бир автобусга батат депчи. Ошондуктан достук, адамгерчилик, классташтык жана башка карым-катнаш бул биздин калыптанып калган, тарыхтан калган салт сана жана башка катары болот жана боло бермекчи. Туура, мен андан айтып да кеткем. Ислам Матраимов мен досум, биз үй бүлөлүк карым-катнашыбыз бар. Шайлоо жана башка саясат өз жолу менен, достук жана башка маселе ал өз жолу менен. Ошондуктан андан келип калышына кандайдыр бир таасири бар деген сурооңузга мен ошондой жооп бердим. Кайра эле ошо Сооронбай Жээнбеков тууралуу, ал киши өзү күтпөгөн учурда, өзү каалабаган акыбалда бийликтен куулду. Анын кызматтан куулушуна Мекен Кыргызстандын салымы канчалык болду? Мен ал салымы түздөн түз эч кандай салым бар деп айта албайм. Ал жерде эгерде ошол күнгө кайтып келе турган болсок, негизги шайлоого болгон наразылык, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу маселеси гана болгон. Президент кетиш керек жана башка деген маселе көтөрүлгөн эмес. Ал маселе кийин кандай, алардын ичинде кандай сүйлөшүүлөр болду, кандай маселе менен эмнеден улам мындай чечимге келди, мен ал боюнча маалыматым жок. Бирок ошо жанагы элдин протесттик маанайы, элдик толкундоонун жаралышы, ошол эле паланча жылдан бери мындай бийликтин ордосу болуп келаткан Ак үйдүн өрттөлүп калышы деле ошо сиз баштаган Мекен Кыргызстанга каршы, ошол эле Жээнбековдордун фамилиясына байланыштырылган биримдикке каршы болду да. Эми бул маанай мындай ачыктан ачык эле. Сиз ошол жоопкерчиликти мындай моралдык болсо да сезип атасызбы деп сурап атам да. Мен буга чейин жооп берип кеттим. Мен көбүрөөк аймактарда болдум. Мен негизги мен дагы жеке инсан катары, партиянын төрагасы катары албетте жоопкерчиликти сезем. Бирок көбүрөөк программа менен, команда менен, мына ошол максатта мен ушундай ниети менен аракетим кылып жүрдүм. Эки партиянын атаандаштыгы кызыктуу өттү да. Сиздерде мындай кыска сөз менен айтканда, биримдикте административдик ресурс, Мекен Кыргызстанда каражат ресурсу кеңири болду дагы. Силер менен атаандаша алган жалгыз эле партия Кыргызстан болду окшойт. Анан ошентип үчөөңөр жарышкан боюнча барып туруп, анан мындай жардан ыргып кеттиңер да. Мүмкүн эми ар кандай баалагандар болуп жатат. Негизи дүйнөлүк бир политологдордун айтышы боюнча партиялар эки типке бөлүнөт да. Бул массалык жана кадрдык деп. Диварже деген француз ушул политолог өткөн жалпы мындай дүйнө. Бизде көбүрөөк команда мен ойлойм. Биздин партияда команда күчтүү болду.
команданын курамында мен айтып кеткен ар бир аймактан чыккан мыкты кыргыздын атуулдары, жаштар, салмактуу мурда өкмөттө же башка жерлерде иштеп жүргөн инсандар. Шайлоочу бул партиялык система болгон күндө дагы ошол аймактан чыккан же округдан чыккан талапкерге партиянын программасына, командасына ылай карата добушун берет. Ошондуктан команда негизги ийгиликке жетүүнүн негизги өзөгүн бул команда түзөт. Ошондуктан азыркы болочок боло турган өкмөт жана башка кайсы жерде болбосун команда мыкты болсо албетте ийгилик жаратат. Сиздин сөздү улай, эгер азыр бүгүн эртең парламенттик шайлоо өтчү болсо, мекеним Кыргызстан кайра шайлоого барса, кайра эле 45 мандат ала алат деп ойлойсузбу? Мен андан алысмын. Биринчиден өзгөрүүлөргө дуушар болот шайлоо системасы. Парламенттин саны кыскарат. Мажоритардык жана пропорционалдык шайлоо методдору болот. Ошондой эле босого 7%дан 3-кө түштү. Бирок ал дагы талкууга алып келиши мүмкүн. Оптималдуу мүмкүн 5% болуш керек деген пикирлер бар. Ошондуктан анын бардыгын бир убакыт көрсөткө деген ойдомун. Мекеним Кыргызстан боюнча теманы жыйынтыктачу болсок, кийинки парламенттик шайлоого эми партиялык жол менен тандоону бирөтөлө жоюп салабыз деген план жок да азыр, аралаш система болот деп атышат. Ошондуктан сурап атам, кийинки парламенттик шайлоого барганга моралдык укугу бар деп эсептейсизби? Сиз партиянын төрагасысыз же азыр расмий төрага болбой калдыңызбы? Жок, төрагасымын. Моралдык укугу барбы кийинки шайлоого барганга? Мен айтып кеткендей, эгерде мыйзамда өзгөртүүлөр, олуттуу өзгөртүүлөр болгон болсо, деги эле парламентте партиялардын негизи ыйгарым укуктары бир топ кыскарат. Өкмөткө сунуштоо, кандай бир өкмөттүн отчетун кабыл алууда өзүнүн ой пикирин билдирүү жана башка деген көп. Ошондуктан ал партияга баруу же шайлоого баруу же баруу азыр айтыш эрте. Мен ал биздин ошол аймактагы өкүлдөрдөн, активисттерден, саясий кеңештен баардык пикирлерин талкуудан бүткөндөн кийин ошол ой пикирлердин баарын эске алуу менен гана кабыл ала турган нерсе. Ал азырынча сөз кылуу ылайык деп атасыз. Күн тартибинде бүгүн жок. Сөзүңүздүн башында, маектин башында сиз 6-чы чакырылыштын иштери жөнүндө мындай атап өттүңүз. Алардын катарында бир топ олуттуу депутаттык комиссиялар иштеди дедиңиз. Көп иштердин бетин ачылды, жана ТЭЦ боюнча жана башкалар боюнча. Анан ошол депутаттык комиссиялардын арасында өлкөдөн чыгарылып кеткен миллиондор тууралуу дагы журналисттик иликтөөнүн негизинде, президенттин тапшырмасынын негизинде депутаттык комиссия иштеди. Анан алар айтты, Матраимовдор мындай апапак жана журналисттик иликтөө негизсиз, тескерисинче журналисттер кимдир бирөө мындай кызыктар тараптан акча алгандан кийин деген жыйынтыкты чыгарды. Анан өлкөдө бийлик алмашты. Бийлик алмашкандан кийин УКМК өзүнүн картасын алып чыкты. Ал жерде Матраимовго байланыштуу жана ошонун тегерегинде куралган кадр империясында 40 кишини айтышты. Бир нечесинин атын да аташты. Ошолорго байланыштуу УКМКда көрсө илгери эле иликтенип аткан иш бар экен. Анан ошо негизги каарман өзү ошо тергөө менен иштешүүгө барып, кол коюп берип, анан үй камагына чыгарылды да, анан 2 миллиард төлөгөндүгү ачыкталды. Ошондо кимге калп айттыңар, УКМКбы же депутаттык комиссиябы? Аны өзүнөн сураш керек, кимиси калбайт. Депутат биз парламенттин өкүлү катары, мен парламент өкүлү катары биз депутаттык комиссия бул конституциялык орган. Ал жерде депутаттык комиссиянын курамында депутат эле эмес, ар бир өкмөттүн ыйгарымдуу тиешеси бар өкүлдөрү катышып. Мен жаңылышпасам 7 айдын тегерегинде иликтөө болду. И ошо корутундуга ылайык ошол 700 миллионго тиешеси жок экендиги жана башка бир менин так эсимде жок маселелер боюнча корутунду чыккан. Анан корутунду бүгүнкү күндө дагы жогорку кеңештин сайтында болуш керек.
кызыктар тараптар болсо корутундууну жана токтомдун долбоорун токтомду кабыл алган таанышып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал бир баягы Саймайтиндин өлүмү боюнча түзүлгөн депутат комиссия болгон. Андан сырткары башка кандай маселелер болгон болсо, аны мен ойлойм ар бир нерсе укуктук талаада каралып чечилиш керек. Чоң рахмат маегиңизге. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик каалайм. Албетте коомчулукта бөдөмүк болгон ар кандай эки ача жаратып жүргөн ой пикирлер болгон болсо, суроо берип жооп алып алуу бул жакшы көрүнүш. Жаңы жылыңыздар менен ийгилик болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, биз Мирлан Бакиров мырза менен маегибизди ушун менен жыйынтыктайбыз. Сиздер бул маекти Супер ТВ телеканал аркылуу же supertv.kg сайт аркылуу, ошондой эле YouTube'дагы биздин каналдар аркылуу көрө аласыз. Сизди кызыктырган суроолор болсо, ошол жерге комментарий катары калтырсаңыз болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуз.